Саламатсыңар балдар, биз Нова билим берүү мекемеси бизге келип окуган жана тыштан келген окуучулардан ар кандай сынамык тесттерди алабыз. Ар бир сынамык тестти 1000 окуучулар тапшырышат жана алардын жыйынтыктарын статистика кылып чыгарабыз. Тестти 2176 окуучу тапшырган, 35% орточо упай туура жооп бергендер. Жана бул жакта ар бир суроонун канча пайыз туура кылганын берген. Мисалы 6-чы суроону 4% окуучу туура кылыптыр, 14-чү суроону 13%. Эмне үчүн ушул 6-чы суроону аз эле окуучу туура жооп берген, кийинки видеодо карайбыз. Чыгарылышын көрөбүз. Негиздери бирдей даражаларды көбөйтүүдө көрсөткүчтөрүн кошобуз. Демек, негизде жазылат 2 4-тү кошуп 6-чы даража чыгат. Даражанын даражасы болгондо көрсөткүчтөрү көбөйтүлөт. 2 жана 4 8. Мындан кийин A'нын ордуна каалаган санды койсок болот. Даражаларда негизи 1 же 1ден чоң же 1ден кичине деп 3 учурда карайбыз. Эгерде 1 болсо, 1дин 6-чы даражасы 1дин 8-чи даражасы барабар болот. Деп койсоң 1ге барабар. 1ден чоң сан болсо, мисалы 2 болсо, анда даража көрсөткүчү чоң жагы эле чоң болот. 1ден кичинекей болсо, мисалы 0,5 болсо, анда даража көрсөткүчү кичине жагы чоң болот. Демек, бул суроонун туура жообу барабар, чоң, кичине ар кандай болгон учурда туура жообу Г вариантын белгилейбиз.